финансылык модель боюнча 10 боз үй болуш керек. Экөө азыр жасалып жатат, калган 8-и даяр. Глэмпингдин ортосунда бул жерде комплекс кетет. Бир комплексте 2 боз үй жана өз-өзүнчө санузел менен. Дагы шарттарынан болсо кышкыга дагы, кышында дагы туризм бизде өзүңүздөр билесиздер, Караколдо лыжный база бар. Ошол жакка келген коноктор бул жагында көлдүн түштүк тарабында көргүсү келет. Анан кийин ошого жараша биз кышында дагы иштегенге ылайыктуу эмелерди, шарттарды түзүп, жылуу полдорун жылуулап, ысык суу, муздак сууну кошуп, ар бир боз үйгө өзүнчө индивидуально санузел жасап, ошондой шарттарды түздүк. Биздин эң негизги максатыбыз ушул жерди глэмпинг кылган. Неге кээ бирлер сурашат, неге силер 2 этаж, 5 этаж, 3 жылдыздуу мейманкана курган жоксуңар деп. Анткени биз жаратылышты биринчиден жаратылышка зыян келтиргибиз келбейт. Экинчиден бул жерде маданиятты сактоонун эң негизги бөлүгү бул ушул биздин боз үйлөр болуп саналат. Ошол эле убакта биз мурунку көчмөн калкыбыздын маданиятын сактоо менен бирге азыркы заманбап шарттарды куруп, ошо менен бирге экөөнү айкалыштырдык десем жаңылышпайм. Глэмпингдин ачылышы эле эмес, бул жерде Нукура кыргыздын боз үйү. Азыр өзүңөр билгендей, көп жерде боз үйлөр туура эмес курулуп атат. Башка нерседен темир менен аралаштырып салып коюп атат, бирок бул жерде Нукура боз үй көрүнүп турат. Сүйүндүргөн нерсе ушул нерсе. Анан жанында мына Сказка каньон. Өзүңөр жакшы билгендей, булуң бурчтан дүйнө жүзүнөн ушул Сказка каньонду көргөн аябай көп адам келишип атат. Анан бул аябай чоң биз үчүн, эл үчүн, туризм үчүн, фонд үчүн аябай кандай чоң жетишкендик десем мен жаңылышпайм. Анткени ушул жерге мээнет кылган биздин ушул бүгүнкү күндө глэмпингдин бул жерде ээлери өздөрү айтып кеткендей, ушул боз үйдүн бардыгында азыр бронь турат дейт да. Августтун аягына чейин атат да. Анан бул чоң жетишкендик, чоң нерседе кандай дейсиздер? Ушул ээн талааны алып туруп салыштын өзү мен ойлойм бул эрдик депчи. Анан Кыргызстан боюнча биз ушул глэмпингди ушундай боз үй түрүндө салганды колдоону биз азыр ойлонуп жатабыз. We were here right yesterday, so maybe before opening, and we got a very nice lakman, and well, but it was still preparing this event here now. But it's a very nice place. So it's near to fantastic Skaska Canyon. We enjoyed that as well, and near to Isikul, so to have a bath in such a sun.